Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü, merimdi, urayımdı Allah'tan ismiyle başlayımın. Salamım жалпы Kırgız eline, момын Müslüman bir tuğandarga, жети областта Дубанда жашап жаткан bir tuğanдарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатух. Урматтуу Кыргыз элим, урматтуу момын Müslüman bir tuğanдарым, бүгүн баардыгыңыздардын жума майрамыңыздар менен. Баарыңыздардын жума маареп болсун. Кимде ким бүгүнкү күндө bir sanalı vakitler kaldı. Cuma namazını okuyuz dep turabız. Kimde kim Allah Teala'm cuma namazını bargan okugan bolsa Allah Teala'm nasip etken bolsun. Kimde kim cuma namazga bara alбай сапарда жүрүп калган bir тугандарыбыз дагы кийинки cuma namazını okuганга насип эткен болсун. Элибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун. Баардыгыңыздардын эң Алла Теалa'нын белгилеген cuma бул майрам. Баардыгыңыздардын cuma майрамыңыздар менен дагы bir жолу куттуктап кетем. Мына көйгөйлүү нерсе мен азыр мечитте отурам Аллахтын үйүндө. Жанагы депутаттар сүйлөгөн боюнча жана Бакара сүрөсү 219-аятында айтып окуп берип атпайбы? Ал жерде башында айтып атат. Кумар оюн тууралуу, аракта тууралуу сурак болот деп. Катуу сурак болот деп. Бирок пайдасы да бар деп атат. Анын пайдасы эмне билесиңерби? Пайдасы тозокко кирүү жолу. Аны эч кандай бир мындай эмеси жок. Пайдасы жок. Пайдасы ушу тозокко кирмей. Анан кийин мен кече айтып өтпөдүмбү? Биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан, ичимдиктин пайдасына караганда зыяны көбүрөөк деген. Зыяны көбүрөөк деген бул хадисте бар. Зыяны көбүрөөк дегени бул ичип дегени. А пайдасы бар, пайдасы дегени бул ичкилик эмес, ичип алыш эмес. Ошол жанагы докторлорго спиртке, ватага баягындай укол алганда ошол жерге сыйпап, анан кийин баягы компресс кылганга бул уруксаты бар кичине. Пайдасы бар, бирок пайдасына караганда зыяны көбүрөөк деген. А мен азыркы жогорку кеңеште отурган жанагы дөпөрөсү эле деп коеюнчу, мээси жок эшек депутат ушинтип Куран китепти кармап алып, Бакара сүрөсүнүн 219-аятында деп жана марихуана, наркотикти биз сатканга биз уруксат беребиз, уруксат берейли деген сөз менен сүйлөдү да. Бизде өзү динде, исламчылыкта, мусулмандарда биз саясатка киришпейбиз. Саясат Курандарга киришпеш керек, диндин иштерине киришпеш керек. Билбегенден кийин, бокту билбейсиңби, киригишпе да. Сага ушул эле нерсе да. Өзү негизи бул сага окшогон ошо депутаттарды бир бокко теңеп деле айтсак болот, бирок эми Алла өзү кечирген болсун. Аллах Таала дагы силерге инсап берсин. Аллах Таала да силердин жүрөгүңөргө хидиятын берип калган болсун. Силерден бир намаз окуп алгыла, бирок Куранга жаманбагыла. Куранды бөлүп, Куранга против чыгып, Куран мындай деп аткан экен, андай деп аткан экен деп чечмелеш бул силер үчүн эмес. Эртеңки күндө Куранга против каршы чыккан адамга Аллах Таала ушундай кырсык жөнөтүп коет, ушундай страшный кырсык жөнөтүп коет. Көрүп атасыңбы, Куранга баягындай Куранды өрттөп бергендерге, Куранды чапкандарга, Куранды ыргытып бергендерге Аллах Тааланын кудурети менен айвандарга, маймылдарга айландырып коюп атат го. Маймылга эмес, маймылдан хуже болосуң. Ошон үчүн өзүңөргө келип, наркотик бул харам, бул болбойт биздин Кыргызстанда. Эмне биздин Кыргызстанга наркотик эгип, бизди Кыргызстанды анклавка калтырайын деп атасыңар. Афганистан, жанагы Тажикстанга окшотуп, ошондой болуп туруп бир анклап бир согуш болгондой нерсени каалап атасыңар. Кудай тоба кылдым, түшүнбөйм. Бул наркотик бар жерде война, уруш, терроризм ошондой нерсе болот. Токтоткула, бул нерсенин аягы жаман нерсе, бунун аягы жаман нерсе менен бүтөт, жакшылык нерсе менен бүтпөйт. Наркотик бул өлдүң. Арактагы, наркотикте харам болду, харам бүттү. Ошону эстеп алгыла, урматтуу тугандар, маман болгула, эсен болгула. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Жумаңыздар маариф.